Atı telegrafçılar efirde uçur meselesi telegrafçısı stüdyoda Ermek Kurunkeyev. Bugünkü bizim tema bilim berүү жана илим министрлиги экиге бөлүндү. Президенти Садыр Жапаров билим берүү жана илим министрлигинин министрлер кабинетине караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигинин базасына эки өз алдынча министрликти түзүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Ушул тууралуу биз бүгүн биздин спикерлер менен кеп курмакчыбыз. Бүгүнкү биздин студияда экономика илимдеринин доктору профессор Айылча Сарбаев агайыбыз, Каныбек Осмоналиев агайыбыз профессор жана саясий серепчи Бакыт Бакитаев агайыбыз. Кош келипсиздер, урматтуу бүгүнкү биздин студиянын коноктору. Айылча агай, сизден баштасак, министрлик экиге бөлүндү. Сиздин оюңуз кандай? Албетте, ол bir tane talkı zarattı. Ben bir daha kişi şu komentari vergende tezkere aytkan oydu uqqan yok. Akaysa buluşu mezgili jetip ne ağırlı. Gerekli olup kalan usul ekende. Biz tem böyle ministerler yeme çınına çıkarıp yarım yılda birden almaşıvatı öyle başüstüne aylanıp kalan. Minister mektepte bile, FUS'ta bile, teknikumda bile teveli öz üstüne bir neme alıp жүрчүбүздө түшөлүп. Анан эми илим билимди жогорку окуу жайлардын баардыгын бир жерге топтош бул небак эле мезгилдин талабы болгон да. Ошо талапка бир аз убакыт өттү, бирок баары бир эми кабыл алынды. Менин оюмча бул өзү жакшы натыйжа берүү керек. Себеби үч нерсе бир кетип атат да. Илим, Министерство науки, жогорку окуу жайлары, анын алдында жанагы ВАК, аттестациялык комиссиясы. Анан буга кошумча алып, академия наукты кошуп, мындай бир чогуу иштетип коюш керек. Ортосунда бир координационный бир өзүнчө группа болуш керек. Мисалы үчүн мен бир нерсе айтат элем, жана информация окуп калдым интернеттен. Мамлекеттин алдында, өкмөттүн алдында билим жана аккредитация боюнча департамент болот деп. Мисалы үчүн ошого дагы мына Каныбек аксакалга окшогон билимдүү, илимдүү, тажрыйбалуу кишилерден алып келип туруп, ушу министрликтен, ушу илим академиясынын ушул эле бактардын баарын чогултуп, ошо чогулган илимди жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жумшагыдай деңгээлге жеткириш керек. Бул бөлүп эле коюп коюш максат эмес. Бөлүнгөн министрлик ошону кайра турмушка ишке ашырууга жардам бере алабы жокпу, ошо механизмди эми карап чыгыш керек. Ал механизм кандай иштейт, кимдер иштетет, ким жооп берет, бул деген дагы чоң суроо. Каныбек агай, айтсаңыз, министрлик экиге бөлүнбөдү. Биринчиси бул мектепке чейинки башталгыч, негизги жана жалпы орто билим берүү, баштапкы кесиптик билим берүү чөйрөсүндө функцияларды жүктөө, бул агартуу министрлигине берилди. Экинчиси болсо илимий техникалык жана инновациялык иш, орто жана жогорку окуу жайынан кийинки кесиптик билим берүү, интеллектуалдык менчик дегендер бул экинчи министрликке, бул илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги. Ушул бөлүү негизи мындай кандай десек, мындай перспективасы же мындай кандай десек, кийинки өнүгүү жолуна кандай таасир этет? Оң таасир берет. Мен бир гана өңчөй айта алам. 2007 жылы мен министр болгом. Ошондо эле мен аягында ушундай абдан катуу байкадым да, чынында эле абдан чоң, абдан татаал ушундай бир өзүнчө ведомство болуп калган да. Өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөрчү. 1 миллион, 1,5 миллионго жакын окуучу бар. Анын ата-энеси кошо катышат ал процесске. Демек, мамлекеттин 3төн 2 бөлүгү активдүү түрдө катышат адамдардын. Бул бир. Экинчи, кесиптик окуу жайлар. Башталгыч кесиптик окуу жай, орто, жогорку кесиптик окуу жай. Мен ошондо эле илгерки эмени башкармалыкты жөн эле кесиптик билим берүү башкармалыгы деп атап койгон болчумун. Ошол кечеге чейин келди да, анан бир акылдуу азамат аны кайттан бөлө баштаптыр бана темир кесиптик мындай баштапкы, орто, анан жогорку депчи. Өзү билим берүү деген бул үзгүлтүксүз процесс. Орустар туугандар 2002 жылы эле Путин келе замат эле экиге бөлгөн министрликти. Билим берүү министрлиги. Аларда агартуу министрлиги, анан жана башкача. Министерство просвещения, анан кийин. Анын орто жылдан да кайта бириктере коюшу, мына бир 3 жыл болду. Кайтадан бөлүштү. Казактар бөлүштү. Өзбектер башынан эле экөөнү эки башка карап
келишкен. Тажиктер бөлүштү. Анан мен ушуну Айжы Сарыбаевдин эсинде болсо керек, былтыр августта президентке ачык кат жазганмын да, ачык кат жазып, ana ошо структураны ошентип жазып публикация кылганмын. Ошондо бөлүп бердиңиз беле? Ооба. Азыр мени таң калтырган, бир жыл кубанткан нерсе, президенттин жарлыгынын тексти ошол менин катым менен келди. Бүтүр точкасынан бери. Эми чынында эле башыбыздан өттү да биздин. Өттү, көрдүк, эффективдүү иштебей жатат. Ошон үчүн сиз берген суроого ойлонбой туруп эле перспективасы жакшы болот. Башка маселе кимдер иштейт эми ошону? Кандай болот? Мына Айжы Сарыбаев жана тажрыйбалык киши катары дароо эле айтты. Ошондой андай татаал нерсени академияда көп олуктурбай, ошол эле министрликтин кучагына бериш керек. Болбосо академияда эмне болуп атканын көрүп атпайбызбы? Ошон үчүн президенттин астында балким президент өзү ошол эменин председатель болсо, советтин, Путиндин совет по науке и образованию деген бар да. Анан ошо департамент сөзсүз керек. Академия наук бул өзүнчө да, илимдер академиясы өзүнчө да. Эми формалдуу түрдө өзүнчө каржылоосу министрлик аркылуу кетип атат. Министрлик аркылуу кетип атат. Академияны өзүнчө коюп көрдүк эле эмне болду. Советтер Союзу менен эч убакта салыштырбашыбыз керек. Ал жерде такыр башка механизм иштеген да. Азыр болсо булар өздөрүнүн ушундай бир начар жактарын гана көрсөтүп атышат. Ошондуктан Садыр Нуркожоевич bunun бардығын ең тура қылды. Башқа мәселе эми ушуну эффективдүү башкарып кетишти. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин ай кой болбой турбайбы деп туруп аны дагы бир акыл манчып кайта бириктирбеш керек буну. Себеби күндөн күнгө талаптар күчөп атат. Азыр дүйнөдөгү эң чоң чакырык эмне? Эң чоң чакырык бул илимде, жаңы технологияларда. Кимин эмеси илимге болгон мамилеси, жаңы технология болгон мамилеси жакшы болсо, ал алдыга чыгып атат. Мисал Кытай. Мынакей ал чынында академия, илимдер академиясында бар алардын. Вот ошондой максатта президент өзүнүн жасай турган ишин жасап койду. Эми башка маселе буну бардыгын ошондой дүр өткөн чоң темп менен алып кетиш керек да. Бактык вы сиз кандай ойлойсуз? Могул министрликти экиге бөлгөндө көбүрөөк айтат бул эме негизги бир артыкчылыгы бул көбүрөөк максаттуу каржылоо мүмкүнчүлүгү. Андан тышкары дагы экиге бөлүнүшү бул тармак үчүн эле эмес, өлкөнүн келечеги үчүн туура чечим болгон деп айтышат да. Ошого кандай карайсыз? Мен эки нерсени белгилеп кетет элем. Биринчиден, мынакей президенттик конституция азыр иштеп атат. Эмне менен жакшы президенттик конституция? Ушундай реформаларды тез өзгөртүп, алмаштырып турганга президенттик конституция тезирээк иштейт. Парламенттик болсо бул нерсени 5-6 жылга чейин узап кетет эле бул реформалар. Ошон үчүн азыр заман кандай талап кылса, ошондой президенттик конституция тез заманга жараша, талапка жараша өзгөртө берет. Министрликтери, тиги буларды мына ушунду азыр мына көрүп атабыз. Экинчиден, мына билим берүүнү мына Финляндия, Норвегияныкын мактап атат да. Кээ биркилер мына бизде баягы биздин НПОлор ошондой кылбайлыбы деген бир сунуштар келип атат. Биринчиден, мына бизде азыр ВВП бир адамга баягы бөлсө $2000 биздин дүң продукциябыз. Норвегияда $87,000. Финляндияда $50,000 бир адамга ошо дүң продукциясын бөлгөндө. Ошон үчүн алардын системасын бизге киргизип алсак иштебейт. Ошон үчүн акчага жараша, эмеге жараша, ошого жараша биз ошо билим берүүнү иштетишибиз керек. Анан кийин мына байкем Канбек Усманович айтып кетти, кесиптик билим азыр биринчи орунга чыгып атат. Азыр высшее образование дегендер биз көрүп атабыз. Цукерберг, Билл Гейтс бардыгы таштап койгон. Мына кандай миллионерлер болуп атат, Абрамовичтар, көрдүңөрбү? Ошон үчүн эгерде жаш муундар эгер мындай бир саясатка аралашып, депутат болуп турса, ал аккуратно бүтө берсин. Анан кийин бизнеске иштейм дегендер, алар кесиптик эмеге барып, ошо жерден бийик кесиптик билим алып, ошо жерден баягы жаңы заманбап эмелерди киргизе бериш керек да. Мына ошондо биз билим берүүнү мындай бөлбөсөк, биз баягы кыйналып калабыз. Анын үстүнө Кыргызстан бизде газыбыз да жок, нефть да жок. Эң негизги биз муну билим менен алышыбыз керек. Башында Канбек Усманович мына мен айтып кетет элем, Аскар Акаевич туура эле кылган.
мына высшее образование деген институттар ачып бергиле деп майда шаарларга чейин көп ачылган. Бул эмнени билдирет? Бул многу Гегельдин баягы мыйзамы боюнча количество, переход, качество дегендер акырын өзүн баягы биринен биригип азыр сакталып калат эле. Аны административдик эме менен жаап салбады кайра. Жакшы өсүп келаткан баягы билим берүүнү. Ошон үчүн ушундай ар кандай нерселер болуп атат. Эми көрүш керек муну кандай. Айчага айтсаңызмы, министрликтин кайра түзүлүшү билим берүүнүн сапатына, негизи илимдин сапатына кандай таасир этет? Ушул жерде бизде ушундай бир тескери түшүнүк бар да. Канчалык биз ошону бурасак, күчкө салсак, билим берүү сапаты укмуш болуп кетет деген. Бул тескери таасир берет. Канчалык күчкө салсаң, канчалык бурасаң, ошончолук коррупция күчөйт. Бул коррупциялердин ойноп тапкан мыйзамдары, закондору. Буга нельзя, тиге нельзя, буга нельзя, буга мен болгон, буга тиге болгон. Акыры барып ошонун баарын акча төлөш керек. Ким төлөйт? Кайрылы карапайым эл төлөйт. Анан Билл Гейттер чыкпай калат. Бул айтып аткан Цукербергтер чыкпай калат. Себеби ошо майда чүйдө менен баары жоголуп кетет. Ошон үчүн билим берүү системасы биз либералдык система менен экономикага өткөндө экономиканы талкаладыкпы? Билим берүү системасында либералдык системага өткөрүп, билим системасын талкалап салганбыз. Себеби эң биринчи саясат Акаевдин саясаты эмес ал. Америкалыктардын берген кеңеши билим системасын, саламаттык сактоо системасын экөөнү ырынок өткөргүлө эч кандай мамлекет финансылабасын, эл өзү финансыласын деген. Ошо эместе 100 000 деген биздин кишилер, 100 000 деген кишилер жумушсуз калган. Нанга акча таппай калган. Анан мектеп менен больницаны финансылабасаң, каяктан жүрүп алып өзүн өзү тиги эл өзүн өзү багат, өзүн өзү окутат. Мына ушундай бир абсурд болгондо, анан дагы бир неме бар болду, саясат. Дерегулирование деген. То есть башкаруу системасын вообще жоготуш керек. Таптакыр. Эч нерсени башкарбаш керек. Билим системасындагы, саламаттык сактоо системасын вообще элде башкарбаш керек. Башында бизнести да башкарбаш керек. Бул өзүн өзү эле конкуренция менен өзү эле ордуна туруп калат деген бир сөзүрөктүк болгондо. Мамлекет эмне үчүн курулган деген сөздү, мамлекет эмне үчүн түзүлөт, эмне үчүн мамлекет керек деген сөз эске алынбай калган таптакыр. Мамлекет тескерисинче ошонун баарын көзөмөлдөп, ошонун баарын жөнгө салып, ошонун баарын багыттай турган орган да. Анан мамлекет ийлигишпесе, дерегулирование кылып жана машиненин моторун чачкансып, баарын чачып салсаң, анан каяктагы өсүп өнүгүш. Билим системасы деле ошого айланып калганбыз. Анан кийин азыр орто дейт, ортуну мен макулман, мына конституция деп конституцияны мактап атат, макул. Президенттики да болсун, парламенттики да болсун, парламент баарында жазылуу билим берүү системасы бекер деп эл үчүн. Эмне үчүн ортуга акча төлөшүм керек? Биринчиден. Орто частный, между прочим. Жеке бир катынды айтып атабыз. Притом ал кыргыз катында эмес. Чет өлкөдөн келген. Ошого акча төлөп, жылында 2 жолу мен акча төлөп, анан ортодан өтүшүм керек. Мектептин аттестаты эчтекеге жарабай, справка болуп калган. Мугалимден кайра сапат талап кыласың. Биздин дипломдор девальвация болгон не бак? Эмне үчүн? Кызыл диплом менен бүткөн балдардын баардыгы очередте турат. Безработный да. Ал эми эптеп бүткөндөр болсо, депутат, министрлер, аппарат президент, таможня, салык менен таможнянын айырмасын билишпейт. Тариф менен салыктын айырмасын билишпейт. Зато начальник. Анан каяктан жүрүп вуздун диплому неме болот, баттуу болот. Ошондуктан мектептин аттестаты менен азыркы мезгилде дипломдор бүт девальвация болуп, справка түрүндө болуп калган. Жөнүндө справка. Эгерде мектептин аттестациясы болбосо, ортодан өткөн балдарым жарабайт. Ортода 5 алат, аттестатта 3 турат. Ушуну абсурд дегенде эмне дейсиң? Ошон үчүн мына 2-ге бөлдү. 2-ге бөлгөнгө жараша действительно ар бир министрликтин функциональный обязанности деп коет. Тактап чыгыш керек. Иштей турган кадрларды табыш керек, жок болсо. Деле чет мамлекеттен тиги
para берсең дап келіп, ошоға істет жап келіп, ештеке болбойт андан. Өзүңүздүн келесі оға пара бергенден көрө ошоға пара берсең ичинде пайда табасың да. Анан эч качан мугалимдерди мектеп болобу, вуз болобу, коррупция деп айтууга болбойт. Мисалы үчүн 89-жылы Москвада бүткүл дүйнөлүк юристтердин конференциясы болгон. Ошондо жанагы уюшкан кылмыштуулук эмне деген маселе каралып аныктама берилген. Ал аныктама боюнча уюшкан кылмыштуу топтор деген бул мамлекеттик кызматчы катышкан, кабыл алынган закондор менен иштеген топ уюшулган кылмыш тобу болуп эсептелет. Демек бизде уюшулган кылмыш топтору баягы атылып салган кимелер көрбөй эмес. Акасча биякта жатат, көрүнбөй, билинбей. Мына ошон үчүн билим системасындагы мугалимдердин авторитетин көтөрүү маселеси катуу каралыш керек. Себеби чын эле өнүккүн келсе, чын эле өскүн келсе, элден мурун билим алды. Эми жөнөкөй мисал айтайын, балким көп сүйлөп койдум. Амир Темир өзүнүн мугалими болгон. Ал ар бир чоң мындай чабуулга чыгаардын алдында бир жака кетердин алдында чогултуп, анан ошо кишини баш кылып, жыйын куруп, баарын уккандан кийин анан өзү чечим кабыл алган. Кийин мен немеде болдум, тиги Самаркандта. Гүремирде барып кирип карасам, тиги өзүнүн окутуучусунун ташы тиги Амир Темирдикинен жогору экен. Жогору турат. Анан ошондо акасы өзүнүн немеси бар экен. Калтырып кеткен сөзү да менин окутуучум менден кандай болсо дагы бийик турат. Кийин көмгөндө менден бийигирээк кыбылда жакка багыла деп өзү ушундай эме калтырган экен. Анан жанында Улукбектики турат, Жахангирдики турат, анан төр жагында окутуучусунуку турат. Эми ошол 600 жыл мурунку Амир Темир. Ошол окуунун баркын түшүнсө, 600 жылдан кийин биз окуунун баркын түшүнбөй, вузду жабыш керек, мугалимдерди камаш керек. Мугалим алса ашып кетсе, кыйраты бise зачет койсо 500 сом алат. Бюджетке кол салгандар, булар коррупционер. Алар миңдеген киши талаада жумушсуз калат, ачкадан өлөт. Ал коррупционер эмес экен дагы 500 сом алып зачет коюп берсе, ал коррупционер экен. Ушу сөздүн өзүн жоготуш керек. Ал кичинекей майда взятка деп коет, ошого кирет. Взятка менен тиги коррупциянын айырмасы бар, билесиз. Айлыгынан төмөнүрөөк алса, ал кесилбейт, камалбайт. Айлыгынан жогору алса, ал ошо взяткага кирет. Мындай определение бар, аны унутуп калышты. Камилгай, Альчи агай жакшы айтпады жана башында ЖРТ боюнча жалпы республикалык тестирлөө. Негизи мисалы биздин жакынкы эле кошунабыз Россияда ушул жалпы республикалык тестирлөөнүн түрү ЕГЭ деген бар го. Ошону азыр жокко чыгарабыз деп чыгып атышат. Кээ бир вуздар мисалы ЕГЭнин жыйынтыктарын кабыл албайт. Мисалы МГУ, Бауманка, ошолор баары алардын өзүнүн экзамени бар. Мурун СССР убагында чын эле экзамен тапшырып, вступительный экзамен деген бар болчу, мектепти бүткөндө экзамен болчу. Азыр ошол ЖРТнын жыйынтыктары менен көп чын айтканда Альчагай айткандай мындай тест деген бул башкача да, бул билимдин деңгээлин көптөрүндөй толук көрсөтө албайт да, туурабы? Туура. Бул абдан чоң диверсия болгон. Ачык эле мен 20 жылдан бери айтып келатам. Өзүм министр кезде айткам. Кытайдын Илимдер академиясынын вице-президенти азыр аты жөнү эсимден чыгып калды. Bir 5 yıl murun Moskvada MGU'da leksiya okudu da, doklad çıksadı. Ben de katıştım. Oşanda açık aytdı. Ay, Oruslar, nele bol otasınlar sizler. Sizler özüңөрдүн балдар кыздарыңардын тамырына балта чагып атасыңар. Ал деген тестирлөө деген бул болбогон нерсе, бул ошол окутуунун методикасы эмес, технологиясын талкай турган нерсе деп. Ал эми орустарды ошентип сындап атат. Орустарда биздин ойрто караганда артыкчылык бар. Алардын эгесинде мектептин 11 классын мектептен алынат. Аттестат эске алынат. Аттестаттагы баа эске алынып, эгенин баасы коюлат. Буну казактар ЭНТ деп атап коюшкан. Единый национальный тестирование. А биз эмне кылдык? Бул киши айткандай Валькова деген бир шүмшүк. Эми ал качып кетти азыр. 3 жыл болду. Байыды мына Низовский деген экөө биригип алып, каалаган ишин жасашты. Мен ушул каршы чыккам. Мен жумуштан кеткен бирден бир ушул болгон. Бала диктант жаза албай калды. Али Сарович. Катанын үстүнө ката. Илгери кечирип коюңуз, кыздарга кат жазып тренировка кылчу биз. Туурабы? Сочинение дегенди унутту. Ой жүгүрт дегенди унутту. Ошо 4 сааттын ичинде
баланын тағдыры 11 жылдық білімін тағдыр шешіп қалып отыр. Орыстар мен қазақтар да кішкене еске алып отыр. Біз аттестатты вообще еске алдырмайды да. Тап-тақ. жоқ қой бізде. Жоқ, аттестаттың бар екен деп қойды болды. Ал ешқандай тәсіл бермейді. Ана мұғалім қанды беріліп істейді 11 жылдық емес. Ал бала балкім тегел ойды тапсырып отқанда ауырып келіші мүмкін, эмоционалдық қандайдыр бір нәрселерге қандай факторлар бар да. басылушы басқа болғандай болып келіші мүмкін. Ана сондай болып отыр. Мен өзімнің қызым 157 бал алып, bir жұма тамақ ішпей бізді өлтіріп қойды деп. Болса қыз елемемен біткен аттестатпен мектепте. Но кейін анан университетке өткенде өзін көрсетті. А баяғы 200 бал алған балдарын көп айдалып кетті да. Оқи алмай қойышты да. Осыны көріп, биліп, бізді қақшатып тұрып, кімдер жасап атады? Ошо баяғы анша-мұнша қолына ақша тиіп қалғандар жасап атышады да. Дағы правление қалмасқан бұлар 11 кіші. 11 кішінің емесін қарағыла үй жайын. Алар башқа алар. Дағы бір нәрсе оған да айтқан ба, бізді министрлер аябай көп алмаспады ғой, сізден кейін. Ошыларға діле беріп айтқан, Сыдықовқа діле, башқаларына діле. Сіздер алдыңарға метод, өзінше метод неме түскілі кабинет. Арбір бағыт бойынша, мисал үшін Министерство экономика, ошо экономистердің программасын түсіп бергенге жардам берсін. Финансистердіктің түсіп берсін. Ушулдай арбір тармақ бойынша ошо министрліктер қатыссын, атыге метод комиссия ошоға жараша оқу программасын даярдаш керек, даярдай тұрған. Мен, Айсар Айч, аяғына шығып қойын, Ермек. Мен азырда тынчыданып атам, екі бөлінгенден кейінше. Баяғы стандарт, оқу программалары, оқу пландары, ошол бойынша қалтыра тұрған болса, анда мынау тескер іштейді, мына екі бөлінген десечі. Бұның бардығын нольдан баштан қарап шығыш керек. Түп тамырынан өзгеріш. Түп тамырына бері өзгеріш. Мектеп программасындағы, университеттің программасындағы. Себебі, алар батыштан таңғыланған жасап атабыз біз стандартымен. Мұна бақыт айтпады ба? Біздікі $2000, $2000 жетпесе керек. $2000 мақұл әме. Сингапурдық қой $125. Анан. Ем ошол экөөнү кантип салыштырабыз? Биздин министрибиз окуй мен Сингапурга кыйам деп атпайбы? Кичине мындай бир эме кылышыбыз керек да. Аяк биякта карашыбыз керек. Эмне үчүн биздин кыргыздын өзүнө мүнөздүү болгон, салтын эске алган, этнопедагогикасын эске алган өзүбүздүн билим берүү системасын эмне үчүн түзбөйбүз? Ай Сарыбай чөкөздү, Бакыт сөздү бир 2 ай камап койгула, жакшы тамак берип. 5-6 вариантта стандарт жазып чыгабыз. Анан ушу көчүрүш керек, ошо аяктагы бир шумпетерлерди. Азыстынака учебниктердің бары мектептікінен баштап, 1-ші класстан баштап, вузларға чейін бүт бары проект менен келген ақшаларын есебінен жасалған. Чаржайт. Проект менен кимдер иштеген? Менин досум, сиздин досуңуз, бул кишинин досу, ал билбей жумушу жок. Мисалы үчүн 8-ші класстын географиясын алып окусам, биздин доктор науктар жазган китептерди көчүрүп келип коюштур. Анан 8-ші класс оқыған неберем сұрады, ата түшінбей етті, мұны тақыр дейді. Мұна ұшындай, авалдағызда, анамына сіздің дағы немен оқыдым мен, жаңағы интервьюңызды. Действительно, қайсы ғана жерлерге барып, біз кітеп бастырған жоқпыз. Ақчаны да сондай қылдық. Италия, Израиль, Индия. Ақчаны да сондай қылдық. Ақчаны да қайра-қайра шығарышады, қайра-қайра бастырады. Ескі ақша деген өрттөлісі керек. Ал өрттөлі отағы жоқ, мен білбеймін, сенбеймін бұға. Аны барыншанда өне садалып қайра жаңа ақша шығарып ойнап атышады. Мұндай нәрсе болмайды. Мұндай мемлекет деген мемлекет болмайды. Бұл мемлекет емес, ойыншық болып қалады. Бақытбек мындай сұрау отыр сізге. Қырғызстан ilgari ошол Советтер Союзунун курамына кирип, билим тармагында көптөгөн жетишкендерге жетишти да. Мына сиздер да СССР билим алып, ушул жайын келдиңиздер. СССР мурун дүйнө жүзүнчө 1-орунда турчу билим берүү боюнча, китеп окуу боюнча, илим иши, орусча айтканда самая читаемая страна в мире была. Ошондуктан азыр мисалы салыштырууга такыр мүмкүн эмес. Мисалы СССР убагындагы азыркы Кыргызстан, азыр чын айтканда азыр 90-жылдан бери мына анчага айтпады, гранттар, проекттер келип чын баш айланып кетти да. Азыр 1-ші класстагы балдар окуп аткан материалды көрсөң, мен өзүм деле башым айланат да, чын айтканда. Чын түшүнбөйм. 1-ші класстагы балдар кантип ошолорду окуйт билбейм да. Сиздин оюңуз боюнча мына ошол системалар, ошол методиканы түп тамыры менен өзгөртүш керекпи, кандай дейсиз?
Бұлар целеполагание болуш керек та, орысша айтқанда. Мына союз кезінде орта мектеп, кесіп беру, орта кесіп беру, анан высшее учебное заведение, анан кейін баяғы академия теге болчу. Бардығы түшүдүктүү болчу, система, структура. Анан кейін баяғы батышқа барып чала була бир экени түшүнүп, анан ошолордун бизге алып келебиз деп, анан кейін теги президенттерге мактанып, киргизип жатып, баллонун салону деп, мына азыр быйыл Трамп Гарвард университетинин $2,5 миллион бердирбей койду. Анткени ошол берип аткан Гарвард университети азыркы заманбап талаптарга жооп бербейт деп $2,5 миллиард бербей койду. Мына агайлар айтып аткан нерсени Трамп өзү конкрет ошо чечим чыгарып койду. Мына ошон үчүн билим берүүнү албетте берде айрыкча мына биздин Кыргызстандыбызда биз өндүктүрүшүбүз керек. Мына мурун биз билим алып аттык, мына энциклопедический билим берген мектепте. Химия, физика, анан кийин 10 класс бүткөндөн кийин уже тандаганга даяр болуп каласың. Анан бияка барам, тияка барам деп. Ошон үчүн орто мектептер бүт предметтерден кандай предметтер болбосун, баягы эң негизги основаниясын берсе, анан кийин булар уже тандайт. Кайсы университетке барам деп. Ошондой стройный система бар болчу. Азыр магистр дейт, бакалавр дейт, же бакалаврдын же высшее образованиясы жок, же магистрдин бул кандидат наук эмес. Ортосун алып калды. Ошондой болонский системаны киргизип, шашып, баягы орустар айтат, поспешишь, людей нашмишешь деп. Азыр мына үчөөбүздө мына Гарвард бүткөндөрдү алып келгиле сүйлөшөлү мындай. 3 Гарвард, Оксфордду бүткөндөрдү келгиле, анан ким канча билет. Мына ошол советский системаны такыр бузбай, баягы философияда закон отрицания деген, конечно, иштейт. Бирок ошого карата союздан калган академический эмени калтырып, ага кичине мындай наращение кылыш керек болчу. Мына, булар бардын жоюп эле биягынан тиягына алып келип, мына байкем айткандай, ар кандай шүмшүктөр келип алып, акча жасап кетип калды. Азыр билим жок. Советтик билим берүү системасын дагы теги Американын президенти өлтүрүлгөн президентчи Кеннеди да аябай баалабады эле. Биринчи космоско СССР учканда булар мектептин партасынан бери бизди жеңип алышты депчи. Туура. Бакыттын сөзүн алай, агайдын сөзүн алай, Хакемдин сөзүн алай. Мен Турцияда Европейский банк развитиянын проектисимен Турцияда 3 республикадан барып бир ай окудук. Америкада бир ай окудук. Ал уже башка Всемирный банк. Италияда окудук. Ушундай көп нерселер болду да, айлап. Анан Турцияда окуп жүргөнгө бизге бир профессор сабак берди, Деңиз Көкчө деген. Ал акасы Германияда туулуптур, ошол жактан мектепти бүтүп, Францияда жогорку билим алып, Америкада иштеп анан кайра келиптир. Анан лекция окуй баштаганда лекциясы жаккан жок, биз кетип калдык. Биринчи периодта эле кетип калдык. Кетип калсак, тарап кеттик да, 3 республикадан барганбыз, 25-тен ашык киши. Анан эртеси келсе, анан өзү кечирим сурады, Деңиз Көкчө. Мен деди, Германиядан окугам, Франциядан окугам, Америкада иштеп келдим. Бирок деди, Советтер Союзу дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда болчу деп, мына сиз айткан сөздү ошол айтты да. Силер Турцияда эмне иштеп келдиңер деди, Кыргызстан. Силердин окуу система дүйнөдөгү эң күчтүү система эмес беле? Мен силерден кечирим сурайм, билген эмесмин, силердин баары кандидат, доцент, доктор экениңер деп кечирим сурады кайра. Лекция окуп аткан профессор. Бизди кайра кетти, мындай уяткарды да, Турциядан эмне иштеп келдиңер деп. Көрдүңүзбү? Биз ошо баягы колдор алтындын баркы жок деп, татынакай түзүлүп калган системаны талкалап койдук. Мисалы Белоруссияда алар улантып атат. Азыр күнгө чейин ошол система менен. Мен ошону айтайын дедим эле да. Өзү кептин баары мектепте. Туура. Мектепти биз кандай түзүп, кандай деңгээлге чыгара алсак, университеттерде эч кандай проблема болбойт. Анткени университет деген бул самодостаточный организация. Университетке ректор эле керек, болду, министрдин кереги жок университетке. Албетте стандартты сакташ керек, мыйзамды сакташ керек, анан мугалимдердин
өзүнүн укуктарын ректор коргоп бериш керек болду. Калганы кетет. А вот мектепте эмне болуп атат азыр? Мектептин директорлорунан экзамен алып атышат. Күйөм да. Бул өзүнчө эле бир диверсия да. Ким алат экзаменди? Улуу Эйнштейнден Макс Борн экзамен аласың деп коюптур да. Макс Борн экзамен бүткүчө коркуп отуруптур. Мен экзамен алып атам же Эйнштейнден экзамен алып атам. Эми ушул мектептин директору көчөгө баса албай калды да байкуш, өтпөй калган директор. Айылда. Бишкекте билинбейт экен, коммерция кирип кетет экен, башка болот экен. Айылда ичип кеткен директорлорду көрдүм мен. А кимдер экзамен алып атат? Өмүрүндө сабак бербеген бир шүмшүк экзамен алып атат. 20 жылдык стажы бар мектептин директору. Завройнан эле башын алып коюш керек. Ошол эле текшерип алат өзү элечи. Ким кандай? Өзү ар бир айылдын мектепте ким директор болорун эл өзү эле билип коет. Сен Туура. Жарабайт. Жарабайт. Эгерде айыл өкмөттөрү жакшы иштеп, районо менен жакшы баягындай мындай куулукшумдугу жок мамиле кылса, мектептин директорлору ар мектепте даяр. Ошол байкуш жетпей эле жүрүп өлүп кетип атпайбы? Мурун директордун Анан мен депутаттарга таң калам да. Мен өзүм депутат болдум. Депутат болуп баягы коручканы алар замат эле эмнегедир мектеп боюнча адис болуп чыга келет. Несени айтсаң, эми мен мына азыр 47 жыл болду менин эмем стажым. Анда болкум болуп берем 37 жылдыр. Жеңип коет сени. Марк Твендин эмеси бар да, сен көкмө менен талашпа. Таласаң көкмө сени өзүнүн деңгээлине түшүрөт дагы. Анан мол тажрыйбасынын негизинде сени тепселеп таштайт дегендей. Ошондой да. Агай 37 жыл эмне кылып жүрдүңүз дебеди бир депутатчы. А өзү жакшылап жаза албайт. Бир эки сүйлөндүчү. А бирок трибуналга чыгып алып министр байкуш тип келип атпайбы? Ошон үчүн бул абдан чоң саясатташтырып жибергенибиздин өзү ушул. Германияда бир дагы мектептин имараты башка функция колдонулбайт. Да, туура. А мыйзам менен тыюу салып коюшкан. А бизде шайлоо участок кылып койгон ал жерде. Байкуш мектептин директору баш болуп жүрүп, бекер иштеп жүрүшөт. Анан депутаттардан акча берип анан колдонот алар да. Анан келип ал анан ошол мектептин директорун окутуп атат трибунадан. Ошон үчүн мына жаңы эки министрликтин бир эле структуралык өзгөрүүсүнө көңүл буруп турбастан, бунун маанисине, бунун мазмунуна көңүл буруп, ошол агай айткандай президенттин колунда координациялык кеңеш болуш керек да. Көп кеткендерди башка чаап, жооп туруш керек тез-тез. Жолобой экинчи бул жерге депчи. Туура. Мен ушуну айтайын деп. Ооба, сизге кошумча мен дагы ушунчалык заболом да. Мен мугалим катары заболом. Билим берүү министрин 7 классты бүтүп, эптеп бир жерден диплом сатып алып, депутат болуп отурган, чимкирге коюлган бала министрди тепкилеп атат. Министр деген член правительства кечирип койгон. Ал ошо депутатта эле авторитети бар. Анан министр образования ошо жерде тиги Желмогустай болгон эмеден тепки жеп атса, жаман сөз угуп атса, сиз айткан, анан кантип иштейт? Этика жок да, этика. Анан эми ошол министрге болушунун ордуна кайра и вообще министрди кайра чакыра бербеш керек да. Эмне министрин жок я? Эмне замы келет я? Эмне начальник управления келет я? Өткөндө мен айтпадым эле дейт. Аткарбадым го дейт министр. Мен айткан өзү билбейт. Мына көрдүңүзбү? Бул деген билимдин деңгээли деген ушул да. Алып келип министр образованияны өмүрүндө мектеп көрбөгөн эме тепкилеп атат. Жаман сөз сүйлөп атат. Алда чакырып алып, мына көрдүңбү мен кандай кылып атам деп бүт Кыргызстанга мактанып атат. А тиякта шылдыңдап күлүп отурушат. Рас кылды ушу министрди деп. Деңгээли ошол да. Элибиздин деңгээли ушул болуп калды. Мен канча айтам, бизде деградация болуп кетти, илим таарынбасын. Деградация болуп кетишти бүт баардыгы. То есть жаман нерсе кылса, жаман иш кылса, жаман сүйлөп бирөөнү тепкилесе, баары сүйүнүп турат да кубанып. Айчагай, сизге мына кошулгум келип турат. Азыр башынан айтып кетпесиз, мугалимдер жүрдү. Азыр мугалимдердин деңгээлин дагы, мугалимдердин кадыр баркын дагы сыйлабай калган заман болуп калбадыбы? Ооба. Мурун мисалы СССР убагында мугалим деген ким эле? Ата-энеңе мисалы айтсак, ата-энең наоборот сени урушуп, сен өзүң тура эмесиң деп бизди урушчу эле. Азыр болсо мугалимдер кичине эле бир жаман сөз айтып койсо, ата-энеси ызылдап эле мугалимди уруп, токмоктоп берип атпайбы? Ал ошо биздин эркиндиктин саркындысысы да жыйынтыгы. Оору да өзүнчө эле. Эми мына илим боюнча эгер уруксат болсо, илим. Өткөндө Айыл Сарыбаевич экөөбүз бир нерсеге абдан капа болдук. Facebook аркылуу жазышып аттык. Бир шүмшүк
kandidаттардың саны мынанша, doktorлардың саны тегінше деп, өзі илімден алса эле жигит окшойт деп койдум да. Эланайын. Кандидаттардың саны көп болсын деп жаманбы? Doktorların sani көп болса жаманбы? Башка маселе. Сиз айткан, жайлаткан мыйзам иштейт, сандан сапат өтөт. Өтүп атат уже. Ошол катары тартип кылсак өтпөй кайда бармак эле. Ооба, моюнга алыш керек. Чында кээ бир кандидаттык doktorluk dissertasiyaların sapatı öteli tömündöp ketти. Бирок башка коркунуч сезбей атышат. Азыр жасалма интеллект менен жазып атышат диссертацияны. Өткөндө бир эки жигит мени сынап бир докторский диссертация алып келишиптир. Физиканы окутуунун методикасы боюнча. Эми карап окуп көрдүм. Мен жарымынан ашкандан кийин сездим. Что-то не то. Слишком заумный эмелер бар да, арасындачы. Ана муну жазган, мындай жазган кыргыз мен bunu жол турган жок эле. Бар бирisi тааныбыз да. Деп аны телекке чакырсам эки азамат чымшык балдар күлүп, ага биз сизди санадык эле. Буну деп биз чат GPT аркылуу эме темасы задавать этип, мына экөө жаздык дейт. А экөө студент, мен Брюссель университети. Туура. А бул кандай болот? Ушуга биз каршылык көрүп, багында бир альтернативдик деңгээлге чыга алабызбы? Ал үчүн биздин институт директорлору абдан билимдүү болуш керек. Диссертациялык советтин башчылары абдан билимдүү болуш керек, айырмалай билиш керек. Жаман менен жакшы, а бирок базар кылып сатып аткандар да бар да. Туура. Диссертацияларды. Сатып аткандар да бар. Баардык предметтер боюнча мен бул жерде бөлгүм деле келбейт. Ушуну жаңы министр жолго кое алабы? Алыш керек. Аны мен мындай койгом. Улуттук университетте директор кезинде электрондук вариантта жазылган дипломдук иштер бар да. Баарын эле катып эле анан кийин жаңы жазып кел дей беришет. Жаңы тема берип эле. Мен айттым, бүт баарын коюп койгула дедим. Электрондук варианттын баарын чыгарып коюп койгула. Электрондук библиотекага кирип эле. Көчүрөп эмне кылат өзүнүн жумушу. А вот өзү ошо бала аны жактап атканда, пожалуйста. Эмне үчүн аны биз тиги жаздырдык? Эмне үчүн электронный вариантты окутуп атабыз? Ошону түшүнсүн деп атабыз. Сиз айткан жана интеллектуальный немелерди мейли окусун, үйрөнсүн, билсин, бирок сен ошону айырмалай бил. Айырмалай бил. Кетип барышында да. Анан дагы бир нерсе ата-энеге кайрыларым ушу да. Мектептики болобу, техникум болобу, вуздуку болобу, сен менден баа сурабаган. Потребность деген бар. Билимге потребность. Керектөөчүлүк. Эгерде сага билим керек болсо кел оку, пожалуйста. Акчаңды төлөт, Кембридждикинде кылып. Бирөө мактанат жакында. Менин балам дейт $40,000 төлөп, жылына чет өлкөдө окуп атат дейт. А мен айттым, $40,000 берсең мен үйүмө жаткырып алып окутам. Адам аны жакшы. Ошон үчүн бул бооруки элдин жаман адаты кайдан пайда болду? Ал диплому барбы жокпу, билими барбы жокпу, баары тең чоң кызматта, баары тең таможняда, баары тең салык инспекция, баары милиция, баары тең прокурор, баары тең сот. Анан кийин ага дипломдун кереги жок, билимдин кереги жок. Девальвация деген ошо да. Айжага бизде убактыбыз келип калыптыр. Ошон үчүн ата-энелерге айтарым ушу, сен балаңды жибердиңби? Өзүң контролдо бол. Билим керекпи? Сен менден билим сура, баа сураба. Баа сурасаң мен 10 да коюп берем. Керек болса. Рахмат сиздерге, рахмат урматтуу бүгүнкү эфирдин катышуучулары. Бүгүнкү биздин тема ушул билим берүү жана илим министрлиги эки бөлүнгөн тууралуу кеп курдук. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин студияда экономика илимдеринин доктору профессор Алишер Сарыбаев агайыбыз болду, профессор Камек Осмоналиев агайыбыз болду жана саясий зарепчи Бакыт Бакитаев агайларыбыз болду. Ошону менен биздин программа соңуна чыкты. Биздин каналдан алыстабаңыздар.